Элдик медиа порталынын журналисттери даярдаган күндүн маанилүү делген жаңылыктары назарыңыздарда. Студияда мен Наргиза Байомирова. Саламатсыздарбы? Элдик талкуудан талаш жараткан КСДП партиясынын эртеңи кимдин колунда? Сопсу. Сиздин оюңузча мен өлүшүм керек. Москвада айлык акысын ала албай алданган мигранттар кимге барып жардам сураса болот? Трудоустройство у нас бесплатное для граждан среднеазиатских республик. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды чечүүгө аракеттер кандай? Өкмөт эмне дейт? Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган Кыргыз Республикасынын делегациясы Дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык делегацияларынын кезектеги жыйынына катышат. Кыргызстандын делегациясынын курамына өлкөнүн тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун, ошондой эле өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү кирген. Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги өткөрмө көзөмөл жайындагы кырдаал жакын арада чечилет. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында ишендирип өттү. Ал Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен 3 ирет талкуулагандыгын билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кол коюлган келишимдердин аткарылышын талап кылабыз деди. Ошондой эле кыргыз делегациясы Казакстанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашууларга жеткендигин, жакында жыйынтыгын көрөбүз, деди өкмөт башчы. Мындан тышкары Абылгазиев өкмөттүн аракетсиздиги тууралуу айтып жаткандарга да түшүндүрмө берип, мында экономикалык мүнөздөгү маселелер бар, аларды чечүү, конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жана дыкат, ойлонулган мамилени талап кылат деп баса көрсөттү. Белгилей кетсек, 19 марттан тартып Кыргыз-казак ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде автоунаалар дыкат текшерилип, узун кезек жаралган. Атамбаевсыз КСДП кыймылы 3 апрель күнү Бишкекте жыйын өткөрүп, лидери Сагынбек Абдрахмановду партиянын жетекчиси болсун деп чечим чыгарышты. Абдрахмановдун талапкерлигин иш-чарага катышкандар бир добуштан колдошкон. Партиянын экинчи бөлүгү лидер деп Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди тааныйт. Алар эртең 6 апрелде өз курултайын өткөргөнү жатышат. Бүгүнкү элдик талкуу программасында дал ушул КСДП партиясынын тагдыры жана басып өткөн жолу тууралуу маек болду. Талкуунун катышуучулары Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасынын орун басары Айдар Халиков жана КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычев бири-бирине болгон кайчы пикирлерин ачык билдиришти. Айтып атпайбы? Биз дейт кандуу төңкөрүштү чогуу жасаган элек дейт. Бул деген сөз СДПК партиясынын, КСДП партиясынын легитимсиз экендигин далилдейт. Бийликте булар легитимсиз тургандыгын далилдейт. Ушул неме болсочу, булар эми азыр Абдрахманов Минюстан кайрадан башкадан өтө турган болсо, именно ушул Абдрахманов жетектеген СДПК партиясынын мүчөлөрү ошондо гана булар легитимдүү болот. Значит, буларда захват власти болгон, күч менен басып алган, кандуу төңкөрүштө өздөрү айтып атат. Анан кийин куугунтук болдум, андай болдум деп соп-соо турат. Соп-соо. Сиздин оюңузча мен өлүшүм керек. Куугунтук болгон. Садыр түрмөдө отурат, кескиленип, силерди бийлигиңер убагында камалып. Жок, мен эмне үчүн отурушум керек анда сиздин оюңузча? Түп туруп отурат, Соп-соодо турасызбы? Мен деле айта беришим мүмкүн, Атамбаев мен андай кылдым. Мен факт менен айтып атам. Facebook баракчаман алып чыгыңыз. Ошо мен бирөөдү, бир адамды көрбөдүм мактап чыккан. Добушалса Кыргызстандан көчүп кете аласызбы ушу жигитчик сөзүңүз менен? Мен көчүп кеткенге да. Акча менен акчаңа чачасыңар да. Акчаңа чача. Мен сен кимсиң мени көчүргөн? Кимсиң көчүргөн? Эмне үчүн мен көчүп кетишим керек? Эмне үчүн бир да добуш бере албайт деп сиз ишениңизди айтып атасыз? Потому что мен эл менен сүйлөшүп жүрөм. Бир да адам көрбөдүм. Бир да адамды көрбөдүм мен. Мен сизге айтып атам, коркуткан жокмун. Эгерде биз ала албай калсак, мен көчүп кетүүгө даярмын деп атам. Көчөбү? Ал эми азыр назарыңыздарды аймактык кабарларга бурабыз. Элдик медиа сайтынын Москвадагы кабарчысы Орусиянын борборун багындырам деп барып жумуш таппай. Жада калса жумушка орношуу тартибин билбей ара жолдо калган мекендештерибиз канткенде туура жол менен ишин мыйзамдуу түрдө иштөөгө жол көрсөтүп берүүчү юридикалык кеңеш алганга шарт түзүп берген ишкана менен таанышып кайтты. Кезек кийинки материалда.
Бүгүнкү чыгарылышты биз Москвага жаңы эле келген, же болбосо Орусиянын борборун келип багындырам деп жаткан мекендештерибизге арналат. Анткени бул жака келип жумуш таппай, же болбосо бир курулуш тармагында иштеп, акчасын ала албай, жада калса көчөдө калып калган учурларда көп кездешет экен. Андыктан бүгүнкү видеодо биз жумушка орношуу тартибин көрсөтүп беребиз. Москвада туруктуу жумуш табуу кыргызстандыктар үчүн көйгөйлүү маселелердин бири. Көбүнчө мекендештерибиз тааныштары аркылуу жумушка орношушат. Бирок ал жактан айлык маяна өз убагында берилет деп эч ким кепилдик бербейт. Друг другу помогать и поддерживать. Но иногда бывает такая ситуация, что и родственники поддержать не могут. Поэтому я хочу рассказать о том, что если вам нужна работа, если вам нужны какие-то услуги, консультации юриста, приходите, мы всегда будем рады вам помочь. Трудоустройство у нас бесплатное для граждан среднеазиатских республик. У нас список вакансий только от легальных работодателей, мы их проверяем, у нас с ними заключен договор, что очень важно. Все условия, которые мы гарантируем сотруднику, это все те условия, которые потом работодатель будет выполнять, потому что у нас есть подписанные с ними юридически значимые договора. Вот, нам нужны сейчас повара, пока на данный момент. Вот, будем набирать мы посудомойщиц и уборщиц. Давлет жумуш издегендерге жардам көрсөтөт. Тут ждут компаниясы аркылуу миңдеген мигранттар өз ишин таап, ийгиликтүү эмгектенип жаткандыгын айтат. Наша компания может помочь вам не только трудоустроиться, она может помочь вам с этапом легализации, мы можем порекомендовать вам, как лучше это сделать, поможем оформить трудовой договор, на основании которого вы можете сразу получить годовую регистрацию. Наша компания оказывает услуги подбор жилья, консультация юриста в сложных случаях, если есть какие-то проблемы или раньше были, или есть родственников с депортацией. У нас очень квалифицированные юристы, которые могут часто оспорить или дать понимание и помощь человеку, который оказался в трудной ситуации. Бул жака кайрылгандар 2-3 күндүн ичинде жумуш менен камсыз болот. Элиза айым эмгек келишимдин негизинде мыйзамдуу иш издегендердин бири. Мен ушул метродон жумуш издеп жүргөм. Мен магазиндерди карап жүрүп эле офис бар экенин көрүп калдым. Ошол документтеримди алып көрсөтүп, өзүм жөнүндө сүйлөп, анан иш сураганым келди. Ошо өзүм эки иштейм, ошол эки дагы иш издеп келгем. Ошондо жыйынтык кандай болду? Бул жерге канча убакыт короттуңуз? Жумуш табып бере турган бала мененчи, жумуш жыйынтыгы кандай болду? Ошо боюнча да айтсаңыз. Мен бул жерге бир 10 минутта убактым кетти. Ошо документтерди карап эле мага туура келе турган иш сунушташты. Направление берсе, мен биринчи күндө барып ишке орношом. Тут ждут компаниясы Борбор Азиядан келген мигранттарды жумушка орноштуруудан сырткары аларга юридикалык жардам, турак жай табууда көмөк көрсөтүп келет. Талас районунда жалпы 27 суу топтоочу жай болсо, анын 3-өө өткөн жылы тазаланып пайдаланууга берилген. Учурда дагы 2 БСР тазаланууда. Бул суу топтоочу жайлар тазалануудан өтүп дыйкандарга пайдаланууга берилсе, жай айында көпчүлүк айыл жериндеги дыйкандар өз учурунда тиккен түшүмдөрүн сугарууга шарт түзүлмөкчү. Кечээ Талас районундагы айрым БСРлер менен облус башчысы Мураталиев жерине барып таанышып келди. Теманы аймактык кабарчы узулантат. Бекмолду айылындагы Балачышкан каналы 23 жылдан бери пайдаланылбай калган, себеби өз учурунда каналдын ичи тазаланбай, айрым жерлери тешилип ремонтко муктаж болуп келген. Өткөн жылы облус башчысы Марат Мураталиев дал ушул каналдын абалы менен таанышып, тиешелүү жетекчилерге тез арада каналды тазалоо боюнча тапшырмалар берилген. Бирок каналдын тешилген жери жаңыртылганы менен учурда тазалоого муктаж болуп, дыйкандар ушул күнгө чейин пайдалана албай келет. Эгерде аталган канал тазалоодон өтсө, 100 гектарга жакын айдоо жерлерине жай айында сууну өз учурунда алууга шарт түзүлмөкчү. Мындан сырткары ушул эле айыл аймакка караган БСР Союз тарагандан бери пайдалануудан чыгып калган. Кээ бир айыл тургундарынын айтымында бул суу топтоочу жай пайдаланууга берилсе, фермерлер каттаган жолго чейин суу каптап кетет. Ошондуктан айылдагы фермерлер биригип БСРди ишке киргизбөсүн талап кылышкан. Эми БСР ишке кирсе, кайрадан ремонттоп же жолго жакын тарабына атайын суу өтпөй тургандай кылып кайрадан тазалоо керек. Суу маселеси өтө тартыш. Бекмолду айыл өкмөтүндө 3 чоң БСР бар. Анын бирөөсү былтыр ремонттолгон, Карой БСР. Тайжоргонунку анан Балачкан БСР ремонтко муктаж болуп турат ушул учурда. Эгер бул БСРлер оңдолсо, бир 300 1000
гектарга чейин эл суу менен камсыз болмокта. Негизи Бекмолду айылында учурда 2 чоң канал ремонтко муктаж. Алар Карой каналы менен Султан каналдары. Эгерде аталган канал кайрадан капиталдык ремонттон өтсө, миңдеген гектар жерлерге суулар өз учурунда жетип, тиккен картошка, көп жылдык чөптөр мол чүм бермек. Дал ушул элетели өз учурунда айдоо жерлерине суу алыш үчүн аракеттер өткөн жылдан бери жүрүп жатат. Бекмолдода келдик, былтыр келип могу жерде БСРди тазалаганбыз. Азыр мына БСРди эгер ишке берсек, берде бир коптуу жерлер бар экен. Азыр эртең көрөбүз. Мынакей айыл өкмөт башчысы турат берде. Көрсөк берде эгерде ошондой условиялар туура болсо, буну иштетип койсок делем. Мына 200 гектар жерге дополнительный суу да, бул обычно БСРлер, БДРлер жана 10 күндө берсе, БСРлер суточный да, бул жана суу кошуп берип турат, кошумча. Же болбосо суу кенен болуп, суу киргенде түштө суу тартылган кезде мына БСРден дополнительный сууларды бере берсең болот да. Эле ошондо толук кандуу полялардын баары өз убагында суу ичет да. Буну биз кылышыбыз керек. Бизде башка выход жок. Азыр биз жана капельный орошение башкаларга өтө элекпиз, ушу БСРлер менен азыр жерлерибиздин баарын. Анан жана жерлерди кыскартып атпайбы, жайык жерлерге айдагандардын баарын токтотуп атабыз азыр. Ал эми Кууганды айыл аймагындагы Коргонташ БСР 30 жылдан бери тазалоодон өткөн эмес, бирок учурга чейин айылдагы жарандар буга суу толтуруп пайдаланып келишкен. Эми быйылкы жылы аталган айыл аймактын өздүк бюджетинен 100 000 сомго жакын каражат каралып, бир аптадан бери иштер жүрүүдө. БСРдин ичин тазалоодо чыккан кумдар айылдагы кыштоого бара турган жолду тегиздөөгө жана дал ушул БСРдин жегин бекемдөөгө жумшалууда. Эми дагы 3-4 күн иштеп жаткан техникалар бузулбаса, эмки аптада БСРдин ичи толук тазаланып ишке кирмекчи. Башталганына 4 күн болуп калды. Каражат боюнча так маалымат бере албайм. Башына биз ошо бир сметасын болжол түскөндө келип санаганда бир 60 000 менен бүтмөк. Бирок өзүңүздөр көргөндөй каскан сайын тереңдеп кирип баратабыз. Эми болжол менен бир 100 000ден ашпайбыз го деген ой. Бул анткени багы Катапилда кошуна өкмөттүн погрузчиги иштеп аткан КамАЗдар бул өзүмдүн дос балдарым. Анан багы Ашар жолунда чакырып багы рыночный баадан бир аз арзаныраак кылып майына иштешип атат да. Майны эсептесек бир 600 000 түскөн да сметасы. Анан жолдон ситуация ушундай чыгып атабыз. Кудай буйруса бул иштеп келген БСР болгон ачылгандан тазаланбаптыр да 90 жылдан бери. Бүгүнкү күндө Талас районундагы көпчүлүк каналдар жана 2 БСР өздүк каражат менен тазаланууда. Көп БСРлер дагы өтө оор акыбалда. Азыр келип ушу Бекмолду айыл аймагында иштебей калган БСРлердин акыбалдарын көрүп атабыз. Быйыл планда да бир 2-3 БСРди киргизебиз, тазалаганга аракет кыла баштап атабыз. Чында көйгөйлөр чында эле өткөндө Марат Молдонович менен дагы февраль айында кыдырып жүргөндө көп жерлерде суга аянттар көбөйүп ошол негизинен суу жетпей жаткан көйгөйлөр толтурат. Негизи башка райондорго караганда жер суу Талас районунда мол болгондуктан көйгөй деле жок. Бирок тоолуу аймактарда азырынча сугат иштери баштала элек. Бегайма Сымбаева, Сүймөнкул Айтматов, Талас району. Бүгүнкү 5 апрель жума күндүн маанилүү жаңылыктары ушулар болду. Биздин баардык кабарларыбызды YouTube каналдан, Facebook баракчасынан көрүп, ошондой эле өздүк элдик медиа сайтыбызга жана Instagramга катталып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуздар. Кечиңиздер бүгүндүү улансын, саламатта туруңуздар.